Карачы, мени капа кылып жатасың. Мен сени атеист болот деп ойлоп жүрсөм, сен кандай суроолорду берип жатасың? Эгер Инжил Кудайдан келген болсо жана Кудай сөзсүз туура сүйлөй турган болсо, анда эмнеге поптор Кудайдын айтканын өзгөртүп жатышат? Алар Кудайдан да жакшы билеби? Ата, балким Кудай өзүнүн жиберген кабарын башка бир китеп аркылуу билдирип жаткандыр. Мисалы, Куран аркылуу. Атам кааткырып күлүп жиберди да анан жооп берди. Мени күлдүрбө кызым. Кудайдан Куран аркылуу кабар алганбыз дегендер кандай экенин көрүп жатпайбызбы? Кудайдан кабар алган адамдар ушундай болобу? Египетке, Сирияга, Сауд Аравиясына, Азербайжанга же Туркияга бир барып көрчү. Ошол өлкөлөрдөгү адамдар, айрыкча жаштар кимдин кабарын колдоп жатышат? Бирок сенин бул айткандарың Куранда жокко чыгарбайт да. Бул болгону мусулмандар Курандын өкүмдөрүн аткарбай жатканынын далили. Сен эми мусулман болгону жатасыңбы? Деп атам чочуп кетти. Мусулмандар айткандай айтсам ата, Аллах сактасын, ошондой да болчу эле. Болгону мен бугумду басыш үчүн гана ойду келди суроо берип жаттым. Поптор жанымды кыйнап бүттү. Жөнөкөй эле бир мусулман жада калса артта калган деп эсептелген бирөөнүн алдында уят болдум. Эртең барып кечил аял Моникадан сабак алып келейин деп жатам. Ошол замат атама динсиз көрүнүшүм керектигин эстей койдум. Анан дароо сөздү өзгөрттүм. Билесиңби, эмне үчүн баргым келип жатат ата? Эгер христиандык тууралуу жакшы түшүнүгүм болуп калса, мен андан чыгып кеткеним үчүн анча өкүнө бербейм. Көңүлүм тынч болот. Өзүңө толук ишенип жатасыңбы? Деп атам шектегендей суранды. Ооба ата, бирок мага андай сезилбей жатат. Акыркы күндөрү сен бир кызыктай болуп жүрөсүң, кайгылуусуң. Кааласаң өз диниңде эле кала бер. Эгер Мехмет үчүн ислам динин кабыл алам десең, анда сени өлтүрөм. Билесиңби, мен түшүнүктүү атамын. Бирок сен ислам динине өтсөң, бүт түшүнүү токтойт менде. О ата, кайдагыны айтасың? Мехметти чын эле жакшы көрөм. Бул чын. Бирок Мехмет үчүн мен ишенимимден баш тартмак белем. Ошол учурда ичимден бирөө сен чындап сүйүп жатканың Абдул-Вахаб деп айтып жатат. Жиним келди. Ислам бул биз үчүн дайыма коркууга тийиш болгон дин. Муну эч качан унутпа, деди атам чечкиндүү. Кофебиз да келип калды. Апам үйдө жок болгону жакшы мүмкүнчүлүк эле. Биз атам экөөбүз сүйлөшүүнү уланттык. Сөз кайрадан Мустафа Кемалга келди. Кызым, жаным, сен аябай сулуусуң. Мустафа Кемаль сени көргөндө тамшанат. Анын жашоосунан көптөгөн аялдар өткөн. Эгер сен да жашоосуна кирсең, ага мусулмандын, Осмон тукумунун чыккан бир кызга купальник кийгизе алгандыгы үчүн эле куттуктап койгонуң жетиштүү болот. Эгер ага турмушка чыгып алсаң, эртең Туркия биздики болсо, анда ошол эртеңки күн чындап эле биздики болот. Бирок ал өтө акылдуу адам. Сага үйлөнөбү билбейм, бирок сени менен жолугаарына, бир керебетти бөлүшөөрүнө толук ишенем. Кандай болгон күндө да бир аял менен сүйлөшүү эркек үчүн эч кандай жоопкерчилик жаратпайт. Андай болгон соң эркек эмнеге сүйлөшпөсүн? Анан дагы Ататүрк өтө келишимдүү киши. Аны көргөндө сенин жүрөгүңдө көп нерсе ойгонот деп ишенем. Ата, суранам, мени түшүнчү. Мен Мехметтин сүйүүсүн миңдеген Кемальга да алмаштырбайм. Анын келишимдүү болгону мени кызыктырбайт. Кызым, акмактык кылба. Бул сен үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Карачы, француз журналисти Гавлис айым кантип ийгиликке жетти. Туркиянын улуу улуттук жыйынына кирген алгачкы аял болду. Бирок менин оюмча ал Ататүрк менен эч качан жакын мамилеге барган эмес. Анын үстүнө анча деле сулуу аял эмес болчу. Балким Ататүрктүн ага эч кызыгуусу болгон эместир. Бирок сага кайдыгер карабайт деп мен ишенем. Кызым, мени капа кылбачы, Мария. Жаңы маданиятыбызды эркин жана заманбап ой пикир жайылтышыбыз керек. Ата, азыр Туркияда сулуулук сынактары өтүп жатат. Аялдар көптөн бери купальник кийип жүрүшөт. Дагы эмнени каалайсыңар? Маселе купальник менен эле чечилбейт. Биз мусулмандардын баарын ушул жаңы маданий атмосферага киргизе алабызбы деген суроо турат. Ал жерде Ататүрктү жактырбагандар да бар. Биз бул өлкөдө Ататүрктү жалгыз калтырбашыбыз керек. Ар бир маселе боюнча ага көмөкчү болушубуз зарыл. Атам сүйлөгөн сайын мен таң калып, ар кандай ойлор келип жатты.
Чогулушта эмне укканымды айтмакчы болгон элем, бирок багандыктан унчукпай калдым. Азыр мени кыйнаган 4 нерсе гана калды. Мехмет атамдын караңгы иштер менен алектениши жана анын динсиздиги, азыркыга чейин бир да жоосу четке кагылбаган ислам жана Абдул-Вахаптын поптун алдында эмне кыла тургандыгы. Кудайым ай, кандай тозок отунун ичинде калдым. Эмне үчүн бардык жерде эң кыйын иш мени башыма түшөт? Мехметтен дагы эле кабар жок, келбей жатат. Ушунчалык жан дүйнөм кыйналып, өзүмдү жоготуп бараттым. Аны эмне үчүн сүйдүм? Мындай берүүлүү болушу мүмкүнбү? Бирөө үчүн башка бирөөнү сүйүү деген болобу деги? Же Мехмет менен бирге болуп өзүмдү өзүм алдап жүрөмбү? Кудайым, өзүм сактай көр. Кечил аял Моникага барып, ичимдеги бугумду төгүп айттым. Моника таза аял. Мага абдан жакшы суроотучу сөздөрдү айтты. Ичимдеги кыйнаган маселени ачык айтып алып, бир аз жеңилдеп алгандан кийин мурдагы ойлорум менен кайра үйүнөн чыктым. Селиндин атасына бардым. Тайжемди майып кылган адамга чынында өлө турганымды билсем, мындай ишке бармак эмесмин. Бирок мен буларды Селинди ойлоп, анын урматы үчүн кылып жаткам. Бечара наристе атасын күтүп отуруп, эки көзү төрт болду. Акыры ошол чочкодой болгон атасын таптым. Анын алдына барып, так жана кесе сүйлөдүм. Селинге тез арада барышыбыз керек. Бүгүн кечинде болобу? Стресс абалында жүрдүм, бирок ага көңүл бурбай коюу мага көбүрөөк пайда алып келерин сездим. Өзүмдү башка немис кыздарга окшоштурчу эмесмин. Мен өзүмчө эркин жан элем. Кара кур ээси да болмокмун. Бирок азырынча ал эркиндик менен бетме-бет келе элекмин. Тайманбай бетке айтууну түрк мусулмандарынан болгон курбум Күнештен үйрөндүм. 10 жаштан 17ге чейинки жашоом анын жанында өттү. Күнеш таптакыр башкача мүнөзгө ээ болчу. Ар дайым мага суктанчумун. Ал менден 2 жаш улуу, өзгөчө дене түзүлүшкө ээ кыз эле. Мени каратеге алып барып, өзү да кайраттуу, эр жүрөк кыз болчу. Бирок бардык ишти акыл эстүүлүк менен жасачу. Динине да бекем. Дин жөнүндө мага көп айткысы келчү, бирок мен анын сөзүн четке какчумун. Ошого карабастан, анын рухун өз жан дүйнөмө сиңирип алдым. Ал адилетсиздикке туш келсе, карап турчу эмес. Ок сыяктуу түз эле атылып кирчү. Мен да ошондой болдум. Селиндин атасын алып келип үйгө жеткирдим. Аны конок бөлмөгө калтырып ичкериге өттүм. Селин мени көрөрү менен мойнуна асылып кучактап калды. Мария, билесиңби, азыр атамдын унаасы бул жерден өтүп кетти, бирок токтогон жок. Селиндин үнү атасынын жан дүйнөсүн жаралай баштаган эле. Тайжем да унчукпай бизди карап турду. Мен баланы мындан ары күттүргүм келген жок. Селин, карачы ким келди? Ким? Атасы эшиктен белеги менен кирди. Селин атасын көрөрү менен чуркап барып бутун кучактап калды. Анан ыйлап аны муштап жиберди. Сен кайда жүрөсүң, ата? Орусиялык кызды сүйүпсүң, ал менден сулуубу? Мен башка ата таппадым, а сен эмне үчүн башка кызды таптың? Атасы Селинге караганда Тайжемди карап, көзүн дөңгөлөктүү арабадан ала албай турду. Каттуу кайгырып, ичинен кан жутуп, жүрөгү тилинип жаткандай болду. Тайжеми салам айтты. Тайжем болсо башын ийкеп саламын алды. Селиндин атасы катып калгандай ордунан кыймылдабай туруп калды. Бир аздан кийин өзүнө келип сурады. Сени ушул абалга мен алып келдимби? Тайжем Селинин ишара кыла жооп берди. Эмнеге сени күнөөлөшүм керек? Сен дүйнөдөгү эң жакшы адамсың. Мени эч качан кайгыга салбайсың да. Тайжемдин анын чыккынчылыгын баласына айтпаганын байкап, Селин тарапка бурулуп, азыр келем деп ыйлап сыртка чыгып кетти. Мас адамдай эле басып жүрдүм. Атам ишеним тууралуу толкундоолорду баштан өткөргөн, өзүн таптакыр башка сезип калат экен. Жаныбарлар бакчасына бардым. Өзүмдү алаксыткандай болдум. Жаныбарлардын ар биринин жанына атайын токтолгонум менен эч бирине маани берип, ой жүгүртпөй, кайдыгер көз караш менен гана карап өтүп жаттым. Катуу чарчаганымды үйгө барганда гана байкадым. Бакчанын дарбазасына жетейин деп калганымда курбумду көрдүм. Эми менин жаган курбум бар болчу. Үй кызматчыбыз, Вера. Ичиме бук толуп, буулукканымда Верага барчумун. Бул жолу да ошондой болду. Аны кучактап ыйлап жибердим. Ал мени жетелеп үйүнө алып барды. Айтчы, эмне болду деди. Мен болсо башыман өткөргөн окуяларды баштан аяк төкпөй, чачпай айтып бердим. Ошондо Веранын берген жообу өзгөчө болду.
Сен жинде болдуңбу, Мария? Эгер кимдир бирөөнүн жанында артык сүйүп калсаң, анда эмне үчүн аны бир дин үчүн четке кагып жатасың? Жогото турган эч нерсеси жок адамдар үчүн баары бирдей болорун мен билчү эмесмин. Мен аны четке каккан жокмун. Ал мага сен өтө эле диндар экенсиң. Бул экөөбүздүн ортобузда чоң тоскоол болот деди. Ошондуктан мен аны христиан болууга көндүрүүгө аракет кылып жаткам. Деги бир жолу аракет кылып көрдүңбү? Жок. Бирок даярданып жаткам. Бирок поптор мени көңүлүмдү катуу калтырды. Ишенимимден шектене баштаарыма аз калды. Жаратканым өзү сактасын, менин бул абалым убактылуу деп ойлойм. Кайгырба, Мария. Эгер христиан болбосо, анда сен мусулман болосуң. Бул эмне деген сунуш? Бир заматта денем дүр этти. Кудай сактасын. Ыйса ырайым кылсын мага. Мен өлсөм да мусулман болбойм. Мусулмандар да өз динин жактырбай, исламдын буйруктарына баш ийбей жатышса, мен кантип жактырайын? Айланайын, койчу мындай дин маселелерин. Кайсы дин болсо болсун, мага айырмасы деле жок. Ай Кудайым, сен да атеист болуп калдыңбы? Атаң таасир этти, Кудайга муктаж болбо деди. Мен болсо күмөн ичинде калдым. Атам адашкан окшойт. Үй ээсинин бардык шарттары менен камсыздалган үйүндө отуруп алып, мен үй ээсине муктаж эмесмин деген кишиге окшоп калды атам. Ансыз да Кудай бизге керектүүнүн баарын жараткан эмеспи? О, жараткан. Бул адамдарга эмне болуп жатат? Динге такыр аракет кылышпайт. Баарынан жакшысы кайсы апам менен сүйлөшүү эле. Арадан көп убакыт өттү. Мехметтен кат алдым. Катта болгону мени кечир деп жазылыптыр. Кудайым, мунусу дагы эмне дегени? Эч бир себеби жок же бир түшүндүрмөсү жок. Өзүмдү өтө жаман сездим. Балким алданып калдым. Ушунчалык капаландым, кечке ыйладым. Бул абалым баарынын көзүнө дароо урунду. Боенбой дагы калдым. Бир жума бою бир эле блузканы чечпестен кие бердим. Ыйлай берип көзүмдүн алды карайып да кетти. Бир күнү унаама отуруп алып жайкы дачабыздын жанында чакан дарыяга бардым. Дарыянын жээгинде отуруп алып, агып жаткан сууну сааттар бою тиктеп отура бердим. Эч нерсе тууралуу ойлонгон да жокмун. Сени Кудай алсын, Абдулвахап, сенин айыңдан Мехметке жүрөгүмдү бердим. Эми карачы, мени кандай абалда калтырып кетти. Кечинде үйгө келдим. Апамдын маанайы абдан жакшы, кубанып алган экен. Бир жакшы кабар айтайын сага, Мария. Сюрприз. Апа, эмне ал келдиби? Мехметтен кабар барбы? Ооба жаным, бир кат. Колум мусулман кишинин катына тийгенине капаландым. Бирок баарына чыдап жатам. Сени кубантуу үчүн мына ал кат. О, Кудайым, катты апамдын колунан кантип алганымды билбейм. Ачууга дай албай жаттым. Мехмет ошол каттын ичине кирип алып, катты ачканда карматпай учуп кете тургандай эле болуп жатты. Кудайым, жөнөкөй бир адамды ушундай берилип сүйүүгө болобу? Же мен жинди болуп калдымбы? Деги эле адамдар мындай сүйүүгө татыктуубу? Акыры титиреген колум менен катты ачтым. Дагы жакшы англис тилинде жазылыптыр. Мария, билем, сени мени кечирбейсиң, акың бар. Сенде ыйык жандан кечирим суроого бетим чыдабай турат. Сен билесиңби, эмнеге буга чейин кечирим сураган кат жазган жокмун? Сени унутууга аракет кылдым. Унутуш үчүн жалгыз жол байланышты үзүү эле. Бирок муну жасай албасымды, сени абдан сүйөрүмдү эми түшүндүм. Андыктан мындан ары чыдай албайм. 10 күндөн кийин келем. Диванга кулап түштүм. Демек ал менден алыстагысы келсе да андай кыла алган эмес. Муну менен ал мени сүйгөнүн көрсөттү. Бирок алыстоону ойлогону кандай? Эгер акыл кабыл албаса, түшүнбөйт турбайбы? Эми мен үчүн майрам эле. Бир убакта жаркып турган маанайым сус тартып калды. Анткени мен аны христиан кыла турган даярдыкка келе эле элем. Ошол түнү атам менен сүйлөштүк. Ханс телефон чалыптыр. Атам болсо Мехмет жөнүндө айтып бериптир. Эч нерсе эмес, көңүл ачсын, Мария. Мен барганда баарын бүтүрөм. Качан кайтсам болот, деп айтыптыр атама. Келсе баарын чечет имиш. Акылсыз Ханс. Өзүн ким деп ойлоп жатат? Менин дүйнөм азыр Мехметке таандык экенин да билбейт. Келип мага бир ооз сөз айта турган болсо бетине түкүрүп салам. Төшөгүмө жаткандан кийин эртеңки күн тууралуу ойлонуп жаттым. Жай мезгили да келип калган эле. Мен болсо жалгыз бакчаларды, суу жээктерин кыдырып жүрөм. Анан ойлондум. Мехмет бир жумага кеткен эле. Ал кеткенде кыш болчу. Бирок бул бир жумалык сапары туура 2 мезгилге созулган экен.
Жыйын тууралуу кызыгып жаттым. Атамдын абалын поп менен сүйлөшкөндөн кийин жыйындан түшүнөт окшойм. Атам эмне кылат болду экен? Ойлорум Мехмет менен атамдын ортосунда ары бери термелип жатты. Биллдин сүйгөн кызы келиптир. Билл үйдө жок болчу. Байкуш кыздын жүзү кайгылуу. Балам өсүп жатат. Эгер кош бойлуу экеним билинип калса, атам мени өлтүрөт деп ыйлап жатты. Бир аз арманын айтып ыйлап отурду. Андан кийин унчукпай кетип калды. Бул сабатсыз кыздар алгач жыныстык кумарларына ээ боло алышпай калат. Андан кийин жыйынтыгында атасыз бала көйгөйүн жалгыз өздөрү көтөрүшөт. Билл болсо түндө да келген жок. Бул эркиндик ашыкча болуп жатат, ата, дедим. Сиз Биллдин ушинтип жоготуп жатасыз. Балдар үчүн аталардын аталык бир кадыры болушу керек. Атанын балага таасир эте турган сөзү болуш керек, жандай эмеспи? Заманбап дүйнө, эркин адам деген шылтоо менен балаңызды колуңуздан чыгарып жатасыз. Заманбап дүйнө катаал, ташбоор, ата. Суранам, муну түшүнүңүзчү. Бул дүйнө чындыгында жийиркеничтүү. Билл менен бир аз болсо да сүйлөшүп, ата, ал абалын билиңизчи, дедим. Билл менин иним. Ал үчүн абдан зээним кейит. Бирок алданып калган Демиге да жүрөгүм ооруйт. Колумдан келсе Билл аны өзүнө жар кылса деп тилейм. Бирок Билл, биз жөн эле бири-бирибиз менен көңүл ачтык. Мен ага үйлөнөм деп убада берген эмесмин деп так секирип анын жанынан жолоткусу келбейт. Убада берсе эле ишене бербеш керек да. Айрыкча Кудайдан коркпогон эркек кумарын арзуусуна жетүү үчүн эмнени болсо да кыла берет. Кандай убада болсо да бере берет. Бул чындыкты бизге кино да, роман да көрсөттү. Ошону билип туруп дагы эле эмнеге алданып жатышат айрымдар. Анткени алар да кумарынын арзуусуна ээ чыга алышпайт. Бул кыздарга эле тиешелүү эмес. Кээде үй бүлөлүү аялдар да алданып калышат. Демек дүйнө жыныстык кумар үчүн эле кыйрап жатабы? Же болбосо кумар аркылуу жаштарды кыйраткысы келип жатабы? Деми дагы кош бойлуумун, үйлөнсүн мага, аны көндүргүлө дейт. Бирок Билл, эгер менин болбогондо башкасы менен болмок. Мен үйлөнүү оюндарына даяр эмесмин деп моюн бербейт. Кыз болсо мени сүйөм деп айттың го, дейт. Билл болсо эркек сүйөм деп айтпаса кайсы кыз аны менен жолугууга келмек эле деп жооп берет. Мына ошентип ойлонбой кылган иши үчүн канчалаган жаштардын тагдырына, келечегине балта чабылып жатат. Эртеси эртең менен эле туруп попко бардым. Мени бир аз уялып тосуп алды. Түз эле кепке кирдим. Поп мырза, бул Абдылвахап деген мусулманды мен көндүрө албайт окшойм. Аны сизге алып келем. Суранам, поп мырза, эмне өнөрүңүз болсо баарын колдонуңуз. Мен абдан кыйналып кеттим. Досум келерине аз убакыт калды. Мен болсо азырынча кармана турган бир дагы маалыматка да ээ боло элекмин. Поп мырза мээрим толгон көз менен карады мага. Анан ойлонбостон: макул кызым, алып кел. Ал менен болгон талкуу сени менен талкуулагандан таптакыр башкача болот. Мен да жаныңарда турсам болобу деп кызыга сурадым. Албетте, сен биздин жаныбызда болосуң. Кубанып кетип Абдылвахапка абалды айтып бардым. Ал мени тынч гана угуп турду. Бир маалда көздөрүбүз дал келип, о Кудай, бул көздөр эмес, булар мен үчүн жүрөктүн кылын черткен жандуу элестер. Бирок ал бул жолу дагы мени салкын тосуп алды да: эмнеге мени алып кетүүгө жалгыз келдиң, деди. Көздөрүнө тик карадым. Армия менен келишим керек беле, дедим. Бул сөзүм Абдылвахапты күлдүрдү. Экинчи жолу анын мынчалык чын дилинен күлүп жатканын көрдүм. Эмне болуп жатат мага, о Кудай? Бир жүрөктө эки эркек болобу? Болбойт. Мен андай пас кыз эмесмин. Ооба, бул иш бүткөн соң Абдылвахапты мындан ары көрбөшүм керек деп өзүмө айтып жаттым. Армия менен келишим керек беле деген сөздү кайталап акырын жооп берди. Албетте, бир жагынан алганда сен да туура айтасың. Жаш кыз менен жигиттин жалгыз калышы, өтө жакын мамиле түзүп, бат-баттан жолугушуусу жакшы көрүнүш эмес. Бирок муну сен кайдан билмек элең? А мен болсо түшүнмөксөм болуп. Сен эч нерсени ойлонбо. Менин сага болгон көңүлүм жок. Менде өзүмдүн мехметим бар. Коркпо, дедим. Бирок муну жөн эле айта салдым. Ал болсо сабырдуу, салкын жооп узатты. Сенден коркот деп ким айтты? Кечиресиз сизден. Бир окуяда коркуу бир эле тараптан болбойт да. Анын бул сөзү төбөмдөн урган чагылгандай болду. Кудай ай, бул кандай сөз? Сен болочок сөйкө салып койгон адамыңды жакшы көрөсүң.
Аны кыя албайсың. Мен да Мехметти сүйөм. Ага чыккынчылык кылбайм. Анда биз кимден эмнеден коркуп жатабыз? Сиз түшүнбөйсүз, балким сиз коркпойсуз. Бирок мен эки нерседен корком. Биринчиси жараткан Аллахтан, экинчиси болсо маанилүү эмес. Биздин жолугушканыбыз үчүн эле Аллах сени коркутуп жатабы? Ал дагы күлүп жиберди. Бирок бул жолу күлкүсүндө мұң аралашкан эле. Сиз муну түшүнбөйсүз, Мария. Өтө эле татаал кеп. Бул темадан чыгалы. Мен экинчи тууралуу кайталап сурап талап кыла бердим. Экинчиси эмне экен? Ал унчукпай калды. Макул, анда бара берели. Поп күтүп жатат. Канча күндөн бери мени уят кылып келдиң. Бирөөнүн алдында басынган кандай болоорун эми көрөсүң. Сиз Курандын күчүн билбегениңиз ачык көрүнүп турат. Барам, барам. Эгер мен барбасам, сиз мени попко жолуккандан коркту деп ойлойсуз. Бул тууралуу эч кимге кеп кылдыргым келбейт. Кое туруңуз, мен такси чакырайын. Жок, кереги жок. Тышта бир дөңгөлөгү сен, экинчиси тууганың болгон жарым унаңар турат. Демек бул сөз сизге катуу тийди окшойт. Жок, такыр андай эмес. Болгону сен менин унаама кожоюмун деп ойлоп жатканың мени таң калтырды. Биз унаага отурдук. Ал арткы орундукта. Силердин арабтар Европанын барларынын павильондорунан чыкпай калды. Түнкү жашоодо аялдар менен тең атырат. Алар Ал аялдардан коркпойт. Сен менден ушунча коркосуң. Буга акылым жетпейт. Карасаң, коркуп жатканыңды. Унаанын алдыңкы орундугуна да отурган жоксуң. Силердин мунай менен байыган арабтарыңардын бир түндө бейчилерге акча жаадырган адамдар экенин көрбөйсүңбү? Алардын маданий кайраттуулук силерде эмнеге жок? Чынында мен ага атайылап тийишип айткам. Бул сөзүмө абдан ачууланып кетти. Ошентсе да сабырдуулук менен жайынча гана жооп берди. Биринчиден, арам нерсе кайраттуулукту талап кылбайт. Арамда кайраттуулук болушу силердин маданиятыңарда гана бар. Анан дагы алар биздин арабтар, бирок биздин мусулман эмес. Экинчиден, иттин артынан чуркаган ит кайраттуу көрүнүшү мүмкүн. Үрүп коюп бара берет. Демек, ар кандай мамилелерди каалаган адамдар ошол каалоосун эч нерсеге карабай, эч бир эрежеге баш ийбестен ишке ашыра беришет. Муну маданий кайраттуулук деп атаганың канчалык туура? Жаныбарлар каалоо сезимине ээ чыга алышпайт. Бирок, мындай каалоо сезимин тыйган адам гана чыныгы ыймандуу болот. Адам напсинсин, каалоосун тыя алганда гана адам болот. Тыя албаса, жаныбардан да төмөндөйт. Анткени жасабай турган иштерди жасап коет. Акырында эмне болот? Мындай акыреттердин натыйжасын сиз кинолордон көрүп жатасыз. Маданияттуу батыштын терезесиндеги денесин саткан аялдар турат. Адам мындан башка дагы канчалык төмөнгө түшө алат? Мен адаммын. Иттердин жашоосундай эмес, адамдык абийир менен жашоону туура көрөм. Демек, сен арабтарды ит деп жатасыңбы? Жок. Ар бир улутта болгон сыяктуу эле арабтарда да ит мүнөз адамдар болот, деп жооп бердим. Негизи асыл сапаттуу арабтар бар. Бирок силер аларды же көрбөй жатасыңар, же көрсөңөр да тааный албай жатасыңар. Силердин маданиятыңар сезимди басынткан, уяттуулукту өлтүргөн нерселерге толгон. Жаныбарча жашоо силер сыймыктанган маданият. Бул сөзү мени ачуулантып жиберди. Сен биздин маданиятка каршы сүйлөп жатасың. Бирок өзүң биздин маданиятка муктаж экениңди унутпа. Күзгүдөн карасам, ойлуу көзү менен сырткы тиктеп келе жатыптыр. Бир нече мүнөт сүйлөй турдук. Анан ал мага карап кыска жана так айтты. Силердин колониялык адаттыңар, элдердин байлыгын, бактысын уурдап көнгөн табиятыңар себептүү мен бул жака келдим. Эгер англиялыктар өлкөмдү эзип тонобосо, биз египеттиктер азыр силерге эч качан муктаж болбойт элек. Ойлондум. Ал чындыкты айтып жатты. Азыр муну мойнума алгыдай абалда эмесмин. Жооп берген жокмун. Поп менен талкуу кандай болоорун кыялымда элестетип жаттым. Ушунча мезгил жолдо жүрүп, жашоомдо экинчи ирет жол эрежелерин буздум. Айланамдагы унааларга да маани бербей кетип бараттым. Түгүл, бир аялга дагы уруна жаздадым. Акыры Поптун алдына келдик. Поп Абдылвахапты абдан жылуу кабыл алды. Кош келиңиз дегенден кийин ага орундукту көрсөттү. Абдылвахап отургандан кийин Поп да өз ордуна отурду. Ал ордуна отуруп жатып да көзүн Абдылвахаптан албай карап турду.
Үстөлүндөгү китептерди көрсөтүп, карачы, үстөлүмдө Куран да бар. Мен Куранды башынан аягына чейин окудум, деди. Абдулвахап жылмая жооп берди. Куранды окуу менен түшүнүү эки башка нерсе. Атүгүл билүү менен ишенүү да. Ооба билем. Бирок мен түшүнүп туруп окудум. Андай болсо сиз мусулмансыз. Жок, христианмын. Куранды түшүнүп окуган адам сөзсүз мусулман болот да. Ошон үчүн сөзүмдү тамаша менен баштадым. Бирок дагы бир нерсени айта кетейин. Курандын акыйкат тереңдигин мусулмандардан башка эч ким толук түшүнө албайт. Калгандары болгону түшүндүм деп ойлошот. Макул, биздин темабыз Куран эмес, Инжил. Кааласаңыз, кийин Куранга да кайтып келебиз. Эгер Куранды чын ниет менен үйлөнүү максатында окусаңыз, анда Аллах ыраазы болсун. Эгер жаңылык табуу же ката издеп окубаганыңыз чын болсо, ыраазымын. Аллахтан тилегеним, Куран жолунда жүргөндөрдүн катарына кошулуңуз. Сизди исламда көрүү биз үчүн кубаныч. Ислам сизге улуу ардактуу ысым берет эле. Поп токтоо абалын сактоо менен жооп берди. Сен аябай тамашакөй экенсиң. Менин сага бир нече суроом болот. Бул кызымдын көңүлү тынч болушун каалап турам. Абдулвахап берметте тишин жарк эттире күлдү. Биринчи жолу анын күлкүсүндө адамды өзүнө тартып турган жылуулукту байкадым. Бирок дароо өзүмдү жыйнап, көңүлүмдү анын эмне деп айтаарына бурдум. Ишенем, мен да Мария үчүн дал ошондой нерсени каалап турам. Анда мен сага биринчи суроомду берем. Мухаммад эмне үчүн өзүн пайгамбар деп жарыялады? Абдулвахап баш бармагын көтөрүп каршылык билдире айтты. Сиз жаңылып жатасыз. Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүн пайгамбар деп жарыялаган эмес. Аны Аллах пайгамбар кылып бекиткен. Караңызчы, сурооңуздун жообун Аллахтын өзүнөн алабыз. Мухаммад Аллахтын элчиси. Бул Фатх сүрөсүнүн 29-аятында башталышы. Поп буга каршы чыкты. Бирок мага Курандан мисал келтирбегин. Эгер мен Курандын чындап Кудайдан түшкөнүн ишенсем, анда мен деле мусулман болмокмун. Абдулвахап жылмайып жооп берди. Рахмат, поп мырза. Ачык сүйлөгөнүңүз сүйлөшүүбүздү жеңилдетет. Биринчиден, мен мусулманмын. Албетте, далил катары ислам булактарын колдонмокмун. Бирок сиз буларды кабыл албай жатканыңыз үчүн, анда мен сизге Инжилден мисал келтирейин. Ар нерседен мурда Аллах Таала биздин пайгамбарыбыз Мухаммаддын саллаллаху алейхи вассалам келерин Инжилде да кабарлаган. Бирок еврейлер менен христиандардын көпчүлүгү Азирети Мухаммаддын саллаллаху алейхи вассалам келиш ал араб улутунан чыккандыгы үчүн кабыл ала алышкан эмес. Ушундан улам еврейлер бүгүнкү күнгө чейин жаңы пайгамбар келерин күтүшөт. Ал пайгамбар келген, бирок алар күткөндөй еврей элинен эмес болчу. Ошондуктан аны кабыл албай коюшту. Айрым еврейлер өздөрү улутчул болушкандыктан Аллах Тааланы да улутчул деп ойлошкон. Христиандардын да көбү дал ушундай себеп менен. Ал биздин тегибизден эмес деп ишенбей коюшту. Бирок еврейлердин арасында башка улуттан болсо да чындыкты тааный алган адамдар аз болсо да бар. Биздин ишенимде болсо пайгамбар бүтүндөй аалам үчүн келген жана ааламдарга ырайым деп айтылат. Биз үчүн маанилүү болгон нерсе пайгамбардын пайгамбар экендиги, анын улуту же тили эмес. Поп бир аз кыжырданып: жакшы эми, мунун баарын кое туралы. Сен Инжилде мунун белгиси бар дедиң, ошону айтчы. Кайсы жерде жазылыптыр? Сен Инжилди өзүң каалагандай түшүндүрүп жатасың. Инжилде мындай нерсе жок экенин азыр түшүнөсүң. Мен ичимден кубанып жаттым. Жашасын. Поп өзүнө ишенимдүү түрдө көркөм жана так сүйлөп Абдулвахаптын айткан далилдерин жокко чыгарып жатты. Мен кыйла жеңилдеп калдым. Демек Абдулвахап жалган сүйлөп жаткан. Инжилди жакшы билбегеним үчүн анын алдында өзүмдү алсыз сезип жатканмын. Поп Инжилди үстөлгө койгондон кийин Абдулвахапка карап жылмайды. Айланайын жигит, кана эми. Инжилде менден кийин куткаруучу келет деген сөз кайсы жерде жазылган экен, таап мага көрсөтчү. Жүрөгүм дүркүрөп сокту. Абдулвахап жеңил гана жылмайып Попко карады. Поп кайра кайрылды. Кана эми жигит, эгер айтканың чын болсо, Инжилден далил келтир. Абдулвахап жылмайып Инжилди колуна алды. Макул, бериңиз, дароо көрсөтөйүн. Абдулвахап Инжилди барактап чыкты. Бир нече секунд өткөн соң Попко буруп: Азирети Ыйсанын менден кийин бир куткаруучу келет, ага баш ийгиле деген сөзүн көрсөттү. Поп бир аз таң калып карады да: ошолбу, ал рух жөнүндө айтылып жатат. Ыйса менден кийин силерди куткара турган рух келет деп жатат, деди. Абдулвахап дароо каршы чыкты.
Бул жерден рух деген маанини чыгарып алуу мажбурлап жоромолдоо да. Бирок мейли, муну менен талашпай эле коеюн. Сизге башка суроо берейин. Жохан жазган Инжилдин башында 1:17 Ыйса мындай дейт: Эч ким Кудайды көргөн эмес. Эми бул эмне деген сөз? Бүгүнкү күндө сиздер Ыйсага бир эле учурда Кудай, Ата, Уул деп атаганга чейин жеттиңиздер. Бирок ошол эле учурда Кудайды эч ким көргөн эмес деп айтылат Инжилде. Демек силер көргөн Ыйса Кудай эмес. Бизге карата ал жөн гана пайгамбар, бирок силер үчүн Кудай болуп калды. Мындан тышкары Жохандын дагы бир жеринде мындай деп жазылат: Алар денеден эмес, Кудайдан төрөлүштү. Кийинчерээк болсо Инжилди ушунчалык өзгөртүп жибердиңиздер, чыныгы Инжилден өтө эле аз өкүмдөр калды. Маселен, Инжилде ичимдикке тыюу салынган, бирок сиздер күнөө эмес деп жатасыздар. Жок, Инжил шарапты тыюу салбайт деп поп бул жолу дагы каршы чыкты. Андай болсо келиңиз, Лука Инжилде 14-15 аяттарын чогуу окуйлу. Мен өзүмчө эле катуу титиреп жаттым. Адаттан тыш сезимдин толкундары бүткүл денемди каптап, бир башкача абалда болдум. Тизелерим калчылдап, жүрөгүм катуулап согуп жатты. Абдулвахап үстөл үстүндө жаткан экинчи Инжилди алып окуй баштады. Келгиле, урматтуу поп мырза, угуп коюңуз. 14. Бул сага кубанычтуу жана сүйүнүч тартуулайт. Анын төрөлүшүнө көптөр кубанышат. 15. Анткени ал Теңир алдында улуу болот. Ал шарап да, алкоголдук ичимдик да ичпейт. Айтыңызчы, сиз буга эмне дейсиз? Сиз болсо чиркөөгө нан менен шарап алып келип, аны Ыйсанын каны деп ичип, Ыйсанын эти деп нандан жейсиздер. Бул Инжилге каршы келбейт бекен? Мындан кийин Марк Инжилдеги дагы бир маанилүү жерге көңүл буруңуз. Кудайдан башка ким күнөөлөрдү кечире алат? Сиздер бул өкүмгө да каршы чыгып, күнөө чыгарып жатасыздар. Кудайдын атынан өкүм чыгарасыздар. Анан дагы балдарды сүннөткө отургузууга каршы турасыздар. Ал эми Инжилде балдардын сүннөткө отургузулушу жазылган. Караңыз, 8-күнү балага сүннөт жасоо үчүн келишти. Лука Инжили 1:59. Эмне үчүн Инжилде бар сүннөттү жокко чыгардыңыздар? Ишенем, бир күнү сүннөттү кайра кабыл аласыздар. Кайсынысын айтып жетишем? Кудайдын акыл менен түшүнө албаган үчүн. Аллах тууралуу да көп адашуулар кетиптир. Аллах адам сыяктуу сүрөттөлгөн. Силер Кудайды аң сезиминде да өзгөртүп алгансыңар. Албетте, Кудайга болгон түшүнүгү бузулган христиан да бар. Бирок алар сейрек. Сиздер чиркөөнүн кызматкерлери, Аллахты аң сезимиңиздер менен кабыл ала албаганыңыздардан улам адамды Кудай дедиңиздер. Ошол эле учурда мен айта кетейин, айрым христиандар биздин пайгамбарыбыздын пайгамбар экенин кабыл алышат. Бул жагынан аларга калыс баа берүү керек. Бирок баары бир аларда исламга туура келбеген көрүнүштөр бар. Башка бир агым да бар. Алар Ыйса пайгамбар дешет, бирок алар акыретти танат. Акыры барып баары бир эле натыйжага алып барат. Эми сизге суроо, урматтуу поп мырза. Адам Аллахтан дагы кудуреттүүнү билиши мүмкүнбү? Такыр мүмкүн эмес. Биз мындай доомат кылбайбыз. Бирок сен келгениңден бери тынымсыз сүйлөп жатасың. Бир аз уруксат бер, мен да сүйлөп суроо берейин. Силерде да карама-каршылыктар бар. Маселен, 4 мазхаб тууралуу. Бирок бул жерде көңүлүңүзгө албай кеткен бир нерсе бар. Биздеги мазхабтар заманбап маселелер чечим табуу же айрым хадистердин түшүндүрмөсүнөн келип чыккан пикир айырмачылыктары. Бирок 4 мазхабтын бири да өз алдынча башкача Куранга ээ эмес. Мазхаб ислам эмес, ислам Куран. Бардык мазхабтардын Кураны бир. Бир да аят кем да эмес, ашыкча да эмес, айырмалуу да эмес. Сиздерде болсо башка кишинин көз карашы менен жазылган 4 Инжил бар. Мындан тышкары ошол инжилдердин мазмуну да бири-биринен олуттуу айырмаланып турат. Бирок сиздер бул маселеге да чечим таап, булар бири-бирин толуктайт деп айтып жатасыздар. Ошондуктан биздеги мазхабтарды шылтоолоп, ырахат алып калбаңыздар. Дин өзүнчө мазхаб, диний пикирдин бир өңүтү. Кыскасы, урматтуу поп мырза, сиз таза адамга окшошуп турасыз. Келиңиз, исламды изилдеңиз. Эгер ислам Аллахтан келген дин болбосо, анда эмне үчүн Азирети Ыйса менен Азирети Мариямды мактап, улуу кылып сыпаттамак эле? Эгер Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн чыгарып алган десеңиз, анда ушунчалык акылдуу пайгамбар эмне үчүн өзү ээ болгон улуулукту башка бирөөгө таандык кылат эле?
Эмне үчүн дүйнөлүк коомчулуктун алдында бул маселедеги рейтингди Ыйсага берет эле? Ал Ыйсанын өлүмү тууралуу жалган дечү да өтүп кетчү. Келгиле, Кудай адамдарга кандай милдет жүктөгөнүн үйрөнөлү. Муну менен сиз Ыйса менен Мариямдан алыстап кетпейсиз. Инжилде өзгөртүлгөнүнөн, ал эми чыныгы Инжилге жакын болгон Барнаба Инжили жок кылынганын да билесиз. Куран сиздердин укугуңуздарды да коргойт. Ишениңиздер. Куран айрым поптордун токтоо, момун болгонун да айтат. Абдулвахап терең дем алып сөзүн улантты. Инжил ушунчалык бузулгандыктан адамдар бай болууну күнөө катары кабылдашат. Инжилде жакырчылык макталат. Бул түшүнүктү ислам дүйнөсүнө да киргизип жибердиңер. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакырчылык коркунучтуу нерсе экенин айткан. Жакырчылык капырлыкка чейин жеткире турган себеп болот, деп эскерткен. Жахилия доорунда аял базарга коюлуп сатылчу. Бүгүн болсо батыш маданиятынын динсиз доорунда аялды көргөзмө терезелерде сатып жатасыңар. Динде тыюу болсо да, бизде тыюу боло албайт дешти. Ошол эле учурда жөөттөр дүйнөнүн бардык бурчунда бай болуу үчүн тынымсыз аракет кылып жатышты. Акыры чиркөөнүн мындай мамилесин 1789-жылдагы ыңкылап менен аяктаган. Мунун натыйжасы батышта чыныгы Ренессанс, мына ушул келген секулярдык система пайда болду. Дин мамлекеттин өнүгүшүнө тоскоол болууда, деген революциячылар, демократтар дин менен мамлекеттин ишин бөлүп, Кудайды чиркөөдөн өлтүрдүк дегенге чейин барышты. Динди мамлекеттен алыстаткан бул система светтик деген ат беришти. Кийин бул ишеним менен алар Куранды да сынга алышты. Аны да мамлекеттик иштерге аралаштырбай коюшту. Бул жолго көптөгөн өлкөлөр түштү. Дүйнө ушундай бир үрөй учурган абалга келди. Аял көргөзмө терезелерде сатыла баштады. Мусулмандардын динин да Инжилдин формасы менен калыпка салынган христиандык менен бирдей экендигине ишендирип коюшту. Францияда динге каршы жазылган китептер мусулман өлкөлөрүндө которулуп жарыяланды. Француз жазуучусу чиркөөнү максат кылып, дин бизди артта калтырды деп жазып жатканда, Франциядагы окурман бул жердеги дин деген сөз христиандыкты билдирерин түшүндү. Бирок Туркияда, Египетте же башка мусулман өлкөлөрүндөгү жаштар муну менен исламды айтып жатат деп ойлошту. Кыскасы, мусулмандардын өз динин билбегендигинен улам келип чыккан уаңкоолук бизди ушундай абалга алып келди. Бирок мунун негизги себеби батыштын бузулушу болду. Чындыгында мен Абдулвахапты укканда ага суктанбай кое албадым. Бирок бул сезимден дароо алыстоого аракет кылчумун. Ал сөзүн улады. Карагылачы, айрым инжилдер ушунчалык өзгөртүлүп кетти, акыры барып попторго үйлөнүүгө тыюу салганга чейин барды. Бирок адамдын жаратылышы жокко чыгарылбайт да. Өз табиятыңарга кайткыла, үйлөнгүлө, жубайыңар, балдарыңар болсун. Эгер жакшы дин кызматкери болгум келет десеңер, ислам менен болгула. Ар бир чыныгы мусулман силер айткандай жакшы дин кызматкери болуп эсептелет. Ай, Аллах, эриним титиреп жатты. Бул көрүнүшкө чыдай албай калдым. Эс учумду жогото жаздап калганда капыстан поп Инжилди жакырчылыкка чакырганын ким айткан деп сурап калды. Эгер инжилдериңерди, ага үгүт насааттарыңарды кайра карап чыксаңар түшүнөсүңөр. Мындан тышкары карагылачы, Матай 5:27, 3төн баштап окуйлу. Мында так мындай деп айтылат: никеден тышкары жыныстык байланыш түзбөйсүң. Бул жакшы нерсе, балким чыныгы Инжилден калган жердир. Бирок карагылачы, ошол эле бап кандайча уланып жатат. Силерге айтам, бир аялды каалоо сезими менен караган ар бир адам ошол эле учурда жүрөгүндө аны менен никесиз жыныстык байланышта болгон болот. Бул жерге да макул дейли. Мындан кийинкисин көрөлү. Эгер оң көзүң сени күнөөгө түртүп жатса, аны оюп сал. Ооба, дал ушинтип айтылат. Ал көздү оюп сал деп турат. Поп мырза, сиз аялга жаман көз менен караганы үчүн көзүн оюп алган бир кишини көрдүңүз беле? Мисалы, сиз өзүңүз ошончо жылаңач аялдарды көрүп жатасыз. Жүрөгүңүз таза бойдон калдыбы? Кечириңиз, балким кандайдыр бир себептен улам сиздин жүрөгүңүз бузулбаган чыгар. Бирок миллиондогон христиандар жана поптордун ичинен жүрөгү бузулган бирөө жокпу? Эркек адам өзгөчө бойдок болсо, ушундай эротикалык маанайда кийинген жылаңач аялдарды көрүп туруп, жүрөгүн бузбай кантип карманып тура алат? Алар пайгамбарлардын сапатына ээ эмес да.
Күнөө бул каалоосун арам жол менен ишке ашыруу. Чындыгында силерде үйлөнүүгө тыюу салбаган диний агымдар да бар. Бирок попко үйлөнүүнү тыюу салгандар да аз эмес. Адам жүрөгү эмес, амалдары үчүн жооптуу. Инжил адамдын табиятына каршы келиши мүмкүнбү? Балким, Матайды жазган киши аялдарга таптакыр кызыкпагандыр. Анткени эркек табиятына каршы сөздөрдү жазган. Айтор Матайга ишенгендер доомат кылбайлы. Аялга жаман ниет менен караган болсо, экинчи андай кылбасын, жүрөгү бузулса тооба кылсын дебейт, көзүн оюп салсын дейт. Аллах үчүн бул эмне дегени? Поп кызарып, бирок сылыктыкты бузбастан суроо узатты. Бул нерселер метафоралык мааниде жазылган. Андай сөздөр Куранда бар эмеспи? Бирок ал бапты биз али бүтө элекпиз. Ал метафоралык мааниде жазылганбы же жокпу азыр көрөлү. Бапты улантып жатам. Ал көздү оюп сал. Анткени сен үчүн денеңдин бир бөлүгүнүн жок болушу бүт денеңдин тозокко ыргытылышынан алда канча жакшы. Эгер оң колуң сени күнөөгө төртүп жатса, аны кесип ташта. Анткени денеңдин бир бөлүгүн жоготуу бүт денең менен тозокко түшкөндөн жакшы. Муну Матай айтып жатат. Бул жерде ал метафора мүмкүнчүлүгүн четке кагууда. Ошондой эле тозок жөнүндө айтып жатат. Менимче бул Инжилдин өзгөртүлгөнүнө ишенбеген, тозоктун бар экенин таанган жахаба күбөлөрү үчүн маанилүү маалымат. Силердин Инжилдин логикасына караганда, дүйнөдөгү бардык эркектер тозокко түшүшөт же болбосо арам иш кылган мүчөсүн кесип салуусу керек болот. Бүгүнкү күндү карагылачы. Адам күнөөнүн сазында чөгүп жатат. Акыл оюнун баары зынада болуп жатат. Музыкаларында жыныстык маанайдагы кайрыктар менен ырдашат. Бирок ошого карабастан көздөрү, денелери али да ордунда. Силер мусулмандар диниңердин өкүмдөрүн аябай жакшы аткарып жатасыңарбы? Бул жерде сиз туура айттыңыз. Бирок биз жеке адамдардын каталары эмес, дин тууралуу талкуу жүргүзүп жатабыз. Биздин мусулмандар күнөөкөр болушу мүмкүн, бирок динибиз күнөөсүз. Башкача айтканда, биздин динде ката жок. Бизде эч качан өзгөрбөгөн Куран деп аталган китеп бар. Биздин мындай начар абалга келгенибиздин биринчи себеби динибизди билбегенибиз, экинчи себеби силер себеп болдуңар. Каргыш деген мындай бузуку логика, акылга сыйбаган түркөй ишенимдер ислам дүйнөсүн силер аркылуу өткөн. Ислам дүйнөсүнүн динди жакшы билбеген бир бөлүгү Инжил менен Тоораттагы чындыкка каршы сөздөрү Куранда бар деп ойлоп жатат. Бирок мен силер себеп болдуңар, мусулмандардын күнөөсү жок деп айтып жаткан жокмун. Поптун маанайы бузулуп калган болчу. Сен өтө эле аша чаап бара жатасың. Биздин ибадатканабызда бизге жалаа жаба албайсың, деди ачуусун жашырбай. Кечиресиз, максатым жалаа жабуу эмес эле. Бирок сиздер ар дайым, ар кайсы жерде, ар бир мүмкүнчүлүктө биздин мечиттерде, өлкөлөрүбүздө, дүйнөбүздө бизге жана динибизге жалаа жаап келдиңиздер. Азыр да жалаа жаап жатасыздар. Мен бул сөздөрдү бардык попторго же папага карата айтып жаткан жокмун. Суранам, мени туура түшүнүп угуңуз. Мына, Инжилге караңыз. Кээ бир Инжилдерде Аллахтын аты 10 жолу да аталбайт. Бирок Ыйса деген ысым эң аз дегенде 300 жолу аталат. Кайсыр бир жеринде Теңир Ыйса деп аталат. Азирети Ыйсанын өмүрүн жазгандар, мисалы Марк, Лука, Иоанн сыяктуулар Аллахтын ысымына караганда Ыйсанын ысымын көбүрөөк жазышкан. Мындайча айтканда, Аллахка караганда Ыйсага көбүрөөк орун берилген китеп. Аллах жиберген китеп боло алабы? Ким жесир аялды алса, бул сексуалдык бузукулук, башкача айтканда зына болот деген китеп Аллахтан келиши мүмкүнбү? Жесир аялдар Аллахтын кулдары эмеспи? Алардын кайра турмуш куруу укугун кантип алып салууга болот? Мен калп айтып жатамбы? Карагылачы, Матай 5:32. Балким номеринде жаңылышкан болушу мүмкүн. Инжилге караганда жесир аялды алууга болбойт. Бирок азыр болсо, кыз кезинде намыс сактаган кыздарды өзүңүздөр маданиятыңарда уят деп эсептеп калдыңар. Ал тургай гомосексуалдарга да үйлөнүүгө уруксат бердиңер. Аялды кемсинткен маданиятыңар динде ажыраганда өз ылайыңарды бизге жаап жатасыңар. Инжилди дин кызматкерлеринин кызыкчылыгы үчүн жаздыңар. Мисалы, жалгыз эле Марк Инжилинен бир мисал келтирейин. 25. Ыйса жооп берди: дөөтү менен бирге болгондор ач калып, тамакка муктаж болгондо эмне кылышканын окуган жоксуңарбы? 26. Абияттардын башкы капырлыгы учурунда Аллахтын үйүнө кирип, ыйык сууну ичип, нандан жешкенин. Ал эми бул нандарды жегенге жалгыз гана дин кызматкерлерине уруксат берилген эмеспи? Башка инжилдерде да, эл да, пайгамбар да бул нанды жей албайт.
Бир гана дин кызматкерлери жешет деп жазылган. Ойлоп көргүлөчү, эл жей албайт, пайгамбар да жей албайт, бирок дин кызматкерлери жей алышат. Мындай өзгөчө артыкчылык аларга кайдан берилген? Эгер Аллахка жакындаткан улам болсо, пайгамбарлар алардан жакыныраак эмеспи? Анда Инжилде Аллахтан келген эч кандай буйрук жокпу деп сурады поп. Бар, албетте, маселен булар. Ыйса мындай деп жооп берди: сен киши өлтүрбөйсүң, зына кылбайсың, уурдабайсың, жалган күбөлүк бербейсиң, ата энеңе урмат көрсөтөсүң. Булар Матай 7:13-19 да жазылган. Мындай исламга жана Аллахтын принциптерине туура келген бир канча гана жерде бар. Бирок мындай өкүмдөр 15-20 ашпайт. Мисалы, Инжилде жер үстүндө эч кимге ата дебегиле. Матай 23:9 деп жазылган. Силердин оюңарча бул Аллахтын буйругу болушу мүмкүнбү? Бир жагынан ата энеңерди урматтагыла дейт, экинчи жагынан болсо эч кимди ата дебегиле деп айтат. Акылга сыярлык нерсеби бул? Куранда айтылгандай, Инжилди силер өзгөртүп салдыңар, адамдын табиятына каршы кылып койдуңар. Поптор менен кечилдер үйлөнбөшү керек экен, арамды караган көздү сууруп салуу керек экен. Аял бактылуу болбосо да күйөөсүнөн ажыраша албайт имиш. Башкача айтканда, ажырашууга тыюу салынган экен. Мындай болгон соң эл диндеги оорчулукка чыдабай калды. Экономикага, ой жүгүртүүгө, Аллахтын кудуретине эч кандай тиешеси жок. Инжилден тажап кетишти. Анан дин бул туйук жол, монастырга камалуу дегендерге чыкты. Алар секуляризмди диндеги акыйкатка каршы колдонушуп, аны адамзаттын башына таңуулашты. Натыйжада ушундай жол менен өздөрүн алып чыгып кетишти. Өз динин кыйраткандар ислам дининин жандашын көтөрө алышмак беле? Албетте көтөрө алышмак эмес. Бүткүл күчүн исламды жок кылууга жумшашты. Бирок жакын арада ислам бул жөн эле кардан курулган үй эмес экенин түшүнүшөт. Мен мунун баарын силерге Аллах үчүн айтып жатам. Абдулвахап булардын баарын абдан берилип айтып жатты. Сүйлөшүп жаткандарды абдан кун коюп, таң калуу жана суктануу менен угуп отурдум. Бир мусулмандын биздин Инжил тууралуу мынчалык изилдөө жүргүзгөнүнө, окуп салыштырганына таң калдым. Ал каршы пикир айтканда фанаттык көз караш менен эмес, терең түшүнүү менен, аң сезимдүү жол менен айтып жатты. Абдулвахаптын бул сөздөрүн укканда поп да таң калып турду. Ал негизи өтө сыпайы адам болчу, бирок бул жолу ачууланды. Урматтуу мырза, пайгамбарыңар Мухаммед талашып жатканда башкача сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бербегиле дегенби? Мен дагы ошол учурда өзүмдү кармана албай калдым. Абдулвахаптын алдыбызга майда чүйдөсүнө чейин түшүнүктүү кылып чечмелеп берген маалыматынын алдында чындыкты моюнга алуунун ордуна аргасыздан фанаттыкка Абдулвахап, сени айыптайм, деп бакырып жибердим. Попко эч кандай сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берген жоксуң. А сизге келсек, урматтуу поп, ыйык Кудайдын урматы үчүн сиз дагы бир аз сүйлөңүз. Бардык ыйык билимиңизди урматы үчүн поп мырза бир нерсе айтыңызчы, суранам. Мындайга чыдай албайм. Бул мусулманды туура эмес айтып жатканын айтыңызчы. Бул жаш жигит таптакыр туура эмес деп айтпайм. Мария, деди поп мырза, кээ бир жаңылыш ойлору бар. Үзгүлтүксүз эле сүйлөй берет. Ар дайым коргонууда, а бизге коргоонун эмне кереги бар? Мен ошондуктан Инжилди коргогон жокмун. Мен шок абалда калдым. Кайдагы коргонуу? Бул киши өз ишенимин айтып далилдеп жатты. Айткандардын айрым Инжил баптарынын ордун алмаштырып алган күндө да чындыкты өтө эле көп болчу. Жиним келди. О, Кудай, кулагым чуулдап, башым айланып жатты. Абдулвахап өзүнө мүнөздүү сылыктык менен жооп берди. Рахмат, урматтуу мырза. Чындыкты көрө билүү да чоң сезимталдыкты талап кылат. Ачыгын айтканда, мен да кээде кээ бир нерселерге шек санайм, деп поп ичиндеги оюн жашырбастан ачык айтты. Мени акылдан адаштырган поптун дал ушул сөзү болду. Абдулвахап мында дин кызматкери менен өтө катаал сүйлөштү. Поп болсо өтө сылык болчу. Ал эми анын акыркы сөзүнөн кийин мен дароо отурган жеримден тура калдым. Дүйнөм астын үстүн болуп кеткендей болду. Бир күндө бардык үмүтүм үзүлдү. Жетет эми, поп мырза, мен сизди уккум келбейт. Кудай балээсин берсин. Мына алыңыз, мойнумдагы айкаш жыгач белгисин. Алыңыз. Мен сиздин ишенимиңизди каалабайм. Мындай алсыз дин мага керек эмес. Ыйлап тепкичтерден түшө баштадым. Жиндене көчөгө жүгүрдүм. Артымдан Абдулвахап чуркап келатты. Токтоңуз, Мария айым, суранам, токтоңуз, кет. Силердин эч кимиңерди көргүм келбейт. Артымдан келбе, мени жалгыз калтыр.
Токтоңуз, сүйлөшөлү. Болгону 1 мүнөт. Мен алдыда чуркап бара жаттым. Ал болсо артымдан кыйкырып келе жатты. Элдин баары бизди карап калды. Ошол маалда чиркөөнүн коңгуроосу кагылып калбаспы? Ачууланганымды тыя албай калдым. Акылы бар бир адам эч качан жасабай турган жоорукка бардым. Токтоп, айланадагы адамдар карай турган үнүм жеткенче бакырып, ичимдеги бар ойлорумду кыйкырып жаттым. Адамдар, бул коңгуроолорго ишенбегиле. Бул коңгуроолор чыныгы Инжилди билдирбейт.